Жыйынтык. Ден соолуктун туу чокусу. Үмүт бар, анда кубаныңыз. Флорида штатынын Сент-Августин шаарында 2013 жылдын апрель айында Жаштыктын булагы деген уламышка айланган булактын ачылышынын 500 жылдыгын майрамдалган. Элдердин ал булактын суусун ичкен, же ал сууга жуунуп, же анын буркулдап агып жаткан жерине түшкөн адамдын ден соолугу чыңалып, калыбына келет дегенге ишенишкен. 16 кылымда айыктырып дарылоочу суунун тарыхы испандык жеңүүчү баатыр Понсе де Леондун жеңиштери менен тыгыз байланыштуу болгон. Жаштыктын булагы Понсе де Леон Америка жерине сүзүп келип, биринчи буту баскан жерде археологиялык бакчада дешет. Бирок Понсе де Леондун өзүнүн күндөлүк китепчесинде булак ошол жерде деген так маалымат жок. Натаниэль Хоторн жана башка жазуучулар өздөрүнүн чомокторунда жаштыктын булагы деген метафораны колдонушкан. Ал эмес Уолт Диснейдин телестудиясы дагы бул теманы колдоно башташкан. Анын негизинде көптөгөн уламыштуу мульттасмаларды жаратышкан. Мындай жаштыктын булагы тууралуу сөздөр илгертеден бери келе жатат. Бул тууралуу Геродоттун иштеринде, Александр Великийдин жазмаларында жана 12 кылымдан 17 кылымга чейин Европада укмуш таанылган Престере Джон тууралуу жазылган тарыхта окусак болот. Ушуга окшогон сөздөр ошондой эле Кариб жергелеринде жашаган мурунку адамдардын арасында да болгон. Алар айыктыруучу сыйкырдуу суу уламыш болгон Бимини жергесинде дешкен. Ошол сыйкырдуу делген сууну ичкен адам же ал сууга жуунуп түшкөн адамдын баары бир картаюусу, оорушу же акыры өлүшү жаштыктын булагы тууралуу болгон сөздөрдүн түйшүгү болуп келет. Көптөгөн 100 жылдар бою туристтер ошол Сент-Августиндеги жаштыктын булагына барып кетишкен. Жана алигиче алардын ден соолугу жакшырып, чыңалып, же жок дегенде калыбына келгендиги тууралуу бир дагы маалымат жок. Бүткүл дүйнөдө миллиондогон адамдан түбөлүк жаштыктын булагын издеп келишет. Өсүмдүк азыктарына негизделген табигый тамактануу түрүнүн үзгүлтүксүз күн сайын аткарылган дене магышуулардын жакшылык тууралуу ойлонуунун негизинен, же болбосо жүзүбүздөгү буручтарыбызды жоготуучу кереметтүү кремден сеп, биздин жаштыгыбыз гүлдөп жана узарат деп кыялданып жана үмүттөнөбүз. Жараткан Кудайыбыз бизди чексиз өмүргө жараткандыгы үчүн биздин ичибизде узак жашоого умтулуубуз байкалат. Жашоого толгон жана бардык жагынан жеткилең жашоо менен жашашты каалайбыз. Бул китепте жазылган тартиптер менен эрежелер бизге ушундай жардам бере алат. Бирок биздин жашообузду түбөлүк кыла албайт. Бир аз убакыт мурдагы изилдөөлөр ден соолуктун негизги тартиптери менен эрежелерин карманып жашоо биздин өмүрүбүздү 7 же андан ашык жылдарга узарталуусун тастыктап далилдеген. Бирок бул 7 же андан ашык жылдар адамзаттын тарыхынын өлчөмү менен тең келе алабы? Бул бизди жашоодо эң негизги суроого алып келет. Анын суусу биз умтулган тилекти орундата алган. Түбөлүк жаштыктын булагы барбы? Жан дүйнөбүздүн тереңинде бул жерде бат таралган эпидемияга окшогон оорулардан, азап кайгы, кыйналуу жана көңүлүбүздү чөгүүсүнөн жана калуусунан айыктыра турган дарыны эңсеп келебиз. Биз ар кандай оору, кырсык жана өлүм түшүктөрүн чечүүчү жолду издеп келебиз. Биз бул китепти чыныгы жаштыктын түбөлүк булагы тууралуу
kızıktуу сөздөр менен аяктагыбыз келет. Чыныгы жаштыктын булагы. 2000 жыл мурун Палестинанын ысык жайында Ыйса Машаяк жүрөгүндө өкүнгөн бул дүйнөдө жөн гана күн өткөрүп жашабастан көбүрөөк нерсени каалаган. Бирок аны бирөөгө айтуудан корккон аялды кездештирген. Эркектер менен болгон бош мамилелер анын өзүнө карата урмат сыйды жоктугун аныктаган. Ал аял өзүнө адам катары, инсан катары чыныгы көңүлүн буруп, мамиле кыла турган адамды издеп таап, жан дүйнөсүндөгү боштондукту толтурууну каалаган. Ошондой жашап жүргөндө ал Ыйса Машаякты кездештирген. Ыйса Машаяк ал аял мурда кездештирген адамдардын бирисине дагы окшош болгон эмес. Ыйса Машаяк ал аялды урматтап, көңүлүн толук буруп уккан жана сылыктык менен ага жооп берген. Ал аял Ыйса Машаякка бир нерсе айтардан мурун эле ал аял тууралуу бүт бардыгын билгендей сезилип турду. Бирок ага карабастан ал аялды айыптап соттобостон кабыл алган. Алар сүйлөшүп жатып, Самариялык аял Ыйсанын Машаяк тандалган, майланган экендигин түшүнгөн. Жакыптын булагынын жанында отурушканда Ыйса ал аялга мындай деп айткан: бул суудан, ошол Жакыптын булагынан ичкен адам кайра эле суусайт. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булак айланат. Кудайыбыздын ыйык сөзү жакандан жакшы кабар. Жараткан Кудайыбыздан келген Машаяк ал аялга өзүнүн чаңкоосун, чыныгы жаштыктын булагынан кандыруусун сунуштаган. Ыйса Машаякта жан дүйнөнүн чаңкоосун кандырган, жүрөктү бардык ыплас нерселерден тазалап, жана түбөлүк жашоону бере турган суу бар. Чыныгы дарыны алмаштырган толтура жасалма дарылар бар. Бирок чыныгы дары бул бир гана чыныгы Машаяк Ыйса. Бир гана инсан адамзаттын жүрөгүндөгү эң терең катылган боштондук менен муктаждыкты толтуруп жана түбөлүк өмүр бере алат. Ошол учурдагы Жүйүт элинин диний салттарга чырмалып калган жетекчилерине кайрылып, Ыйса Машаяк муну сунуштаган: ким суусаса, мага келсин жана ичсин. Ыйык жазууда айтылгандай, мага ишенген адамдын ичинен тирүү суу чыгат. Кудайыбыздын ыйык сөзү жакандан жакшы кабар. Биз Ыйса Машаякка келип, андан белекке түбөлүк өмүрдү алабыз. Асман бул жерде биздин жүрөгүбүздөн башталат. Биздин жүрөктөрүбүздө жаңы дүйнө жаралып, келечекке жаңы үмүттөрдү берип, жана жаңы күчтөр пайда болот. Өзүнүн өмүрүндө Кудайыбыздын ыйык сөзүн үлгү катары кабыл алып, жана ал сөздөргө ишенип жашаган Машаякчы үчүн өлүм чеги жок тун эмес, жердеги капкараңгы үңкүр эмес, же аягында жарыгы жок жер астындагы жол эмес. Ыйса Машаяк бул сөздөрдү так жана ачык айткан. Кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да, мен болгон жерде силерде болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем. Кудайыбыздын ыйык сөзү жакандан жакшы кабар. Оору, кыйналуу, кайгы капа,
азап жана өлүмдүн түйшүгүн чечүүчү жол жараткан Кудайыбызда гана бар. Бир жолу Ыйса Машаяк биздин жерге келет жана биздин азыркы күнөө жана кайгыдан жараланган же шаарыбызды кайрадан жаңыртып жаратат. Ал жаңы асман менен жаңы жерди жаратат. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Петрдин 2 каты. Ал жерде биздин үрөйүбүздү учуруп, коркуткан рак оорулары же инфаркттар эч болбойт. Ал жерде эч кандай эс алуучу жайлар болбойт, жана оорукана менен доктурлардын кызматына муктаждык жок болот. Кесип салуу үчүн рак шишиктери же дарылоо үчүн оорулар болбойт. Ыйса Машаяктын шакирти элчи Жакан айыктыруучу чыныгы жаштыктын булагы тууралуу жазган. Анан ал мага Кудайдын жана Козунун тактысынан агып чыгып жаткан өмүр суусунун кристалдай тунук дарыясын көрсөттү. Анын көчөсүнүн ортосунда дарыянын аркы тарабында да, берки тарабында да өмүр дарагы өсүп туруптур. Ал ай сайын бир жылда 12 жолу жемиш берет экен. Анын жалбырактары элдерди айыктырууга арналыптыр. Кудайыбыздын ыйык сөзү Жакандан Кудайдан алган аяны. Жаштыктын булагын издеп жатасызбы? Ал мына Жакандын аян китеби бейиштин калыбына келерин жазып жатат. Ал аян китеп жаңы жерден дени сак, бактылуу жана ыйык адамдардын жашай тургандыгын айтып жатат. Ал жаңы жер биздин жүрөгүбүздүн дегдеген, эңсеген тилегине жана биздин жан дүйнөбүздүн эң тереңиндеги муктаждыктарыбызга жооп болот. Жараткан Кудайыбыз биздин жан дүйнөбүз менен рухубуздун ачарчылыгын тоюндурат. Ал жаңы жерде биз кереметтүү жана ырайымынын чеги жок жараткан Кудайыбыздын барлыгында рахаттанып, өзү сүйүү болгондун сүйүүсүнө чөмүлөбүз. Асман ал чыныгы жер. Асман чыныгы адамдар үчүн чыныгы жер. Бул денеси жок рухтар ээлеген кандайдыр бир жер эмес. Ыйса Машаяк мындай деп айткан: момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Кудайыбыздын ыйык сөзү Матайдан жакшы кабар. Петр дагы муну айткан. Бирок биз анын, жараткан Кудайыбыздын убадасы боюнча адилеттик гана өкүм сүргөн жаңы асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Петрдин 2 каты. Канча деген кылымдарды аттап, пайгамбарчылык кыраакылыгы менен келечекти көрүп, Ыйса Машаяктын шакирти элчи Жакан мындай деп күбөлөндүргөн. Анан мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку жер жок болгон эле, деңиз да жок болгон. Кудайыбыздын ыйык сөзү Жакандын Кудайдан алган аяны. Мындай көрүнүштү жердин үстүн жап-жашыл шибер каптап жатканын, көз көрө алган жерди ар кандай кооз гүлдөр каптап жатканын, айнектен туп-тунук суулар жашыл шиберлерди аралап, шарпылдап агып жатканын, канаттуу куштар абаны кереметтүү үндөр менен жаңыртып жатышканын, ар түрдүү жана ар кандай көлөмдүү жан жаныбарлар күнгө кактанып жатышканын, кубаныч менен тынчтык жерди каптаганын, жараткан Кудайыбыздын жүрөгүнөн бизге сүйүү ашып, ташып агып жатканын, жана бейиш багы жараткан Кудайыбыздын биздин арабызда өзү болгондугунан
бардык жандар шаттанып жатканын элестетсеңиз. Жаратканыбыздын бардыгыбызды өзүнө камтып, каптай алган сүйүүсүнүн жана кечириминин астында бардык талкаланган мамилелер айыгуу алалат. Ар кандай кыйналуулар алыс кетет. Адамдардын ортосунда эч кандай тоскоолдуктар жок болот. Анткени чоочун болуп, бөлүнүүнүн ордуна биримдик менен тегиздик келет. Ынануу, ишенүү, бирөөгө таандык болуу жана бирөө аркылуу кабыл алгандыктын сезимдери, бирөөнөн шектенүү, күнөөлөө, кастык жана четке кагылууну жок кылат. Ишая пайгамбар муну эң сонун сөздөр менен мындай деп жазган: Менин жараткандын ыйык тоомдун бүт жеринде жамандык кылышпайт, зыян келтиришпейт, анткени деңиз сууга толгонсуп, жер Кудайдын билимине толот. Кудайыбыздын ыйык сөзү Ишая пайгамбардын китеби. Биздин бардык жараттарыбыз жана ооруларыбыз толугу менен түпкүрү менен айыгат. Биз денелик, акыл, аң сезим, эмоционалдык жана руханий ден соолугубуз жеткилең болот. Күнөө бизди жараткан Кудайыбыздан бөлүп салган. Жаратканыбызга чоочун болуп, биз жеткилең ден соолуктун булагынан ажырап калганбыз. Анын кесепетинен биз бүгүн кооптулукта жана коркунучта, оорулар менен жана жакырчылыкта, күнөөлүү сезимдер менен өзүбүздү айыптап, ачуу тагдыр менен жана каарданып жашап келебиз. Бирок жаратканыбыз Иса Машаяк аркылуу берип жаткан сүйүүсү менен ырайымынын кабыл алып, анын күчүнө толуп, биз бул жерде ушул тапта тынчтыкка толгон жашоо менен гана жашабастан, түбөлүктө чексиз өмүргө да ээ боло алабыз. Биздин денебиздин ар бир мүчөсүнө, клеткаларына жараткан Теңирибиздин жазган тартиптери менен эрежелерин сактап жашоо менен, ушул биздин күнөөнүн айынан бузулган жана жапа чегип кыйналган дүйнөдө жакшы жашоону жашай алабыз. Биздин башкаруубузга баш ийбеген, бул дүйнөнүн жаратылышынын жана тукум кууп келе жаткан өзгөрсүз нерселери бар. Оорулар колунан келишинче өзүнүн кыйратуучу ишин кылып келе жатышат. Жараткан Кудайыбыздын мыйзамдарын чын жүрөктөн аткарып жашасак да, биз баары бир акыры картаябыз. Жана жашообуздун аягында бизди алдыда өлүм күтүп жатат. Бирок ага карабастан, бардык ишенүүчүлөрдү кубаттаган келечекте акыркы эң сонун күн келе жаткандыгы тууралуу кабар, ырахаттуу үмүтү бар. Элчи Павыл Титке жазган катында ал үмүттү ырахаттуу үмүт деп атаган. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Титке жазган каты. Иса Машаяктын бул жерге кайра келүүсүнө жана чексиз даңктуу түбөлүктүн келишине үмүттөнүү биздин рухубузду жогору көтөрүп, жүрөктөрүбүздү бекемдеп жана биздин жашообузга кубат берет. Кошмо Штаттарынын Мичиган штатында бардык элдин урматына ээ болгон Джонсонс байке, дядюшка Джонсон деп аталган адам жашаган. Ал 120 жашка чыгып каза болгон. Анын ушунчолук узак жашоосунун сыры ал тегерегиндеги бардык нерсени кубаныч менен кабыл алууда болгон. Мисалы, жашы өтүп калганда бир жолу бакчасында иштеп жатып, жаратканды даңктаган ырдап жаткан. Ал барган ишенүүчүлөрдүн жыйынын койчуманы, жыйын жетектеген кызматчы ошол жерден өтүп бара жатып, кашаадан карап мындай деген: Джонсон байке, сиз бүгүн абдан бактылуу окшойсуз.
Ооба, мен ойлодум да, деп карыя ага жооп берген экен. Эмне жөнүндө ойлодуңуз, деп койчуман сураптыр. Асмандагы биздин үйрөтүүчү теңирибиздин досторконунан түшкөн кубаныч күкүмдөрүнөн ушунчалык кубанып жатам. Анын жанына барганда кубанычым чоң көмөч нанындай болот го. Мен сизге айтып коеюн, ал жерде кубаныч бардыгына жетиштүү болот. Ал карыя туура айткан. Бул жерде биз башыбыздан өткөрүп жаткан кубанычтарыбыз, болгону жараткан Кудайыбыздын падышалыгындагы бардык ааламды каптаган чыныгы кубанычтын көлөкөсү дагы боло албайт. Жаңы жер менен жаңы асманды жаратканыбыз бизге ант кылган. Жашообуздагы бардык кыйынчылыктардан коркпой, аларды жеңип жашап, өтүүгө кайраттуулук берет. Элчи Павыл Коринт шаарындагы машаякчыларды укмуштуу мындай сөздөр менен кубаттаган. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумууча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот. Өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Коринттуктарга жазган биринчи каты. Өлүүчү деген сөз эскирип, бузулуп, ооруга жана өлүмгө чалдыгуу дегенди билдирет. Ал эми өлбөс деген сөз тескерисинче кыйроого баш ийбес дегенди билдирет. Теңирибиз Ыйса Машаяк экинчи жолу жерге кайрылып келгенде биздин оорукчан, алсыз денебизди даңкка бөлөнгөн жана ооруга баш ийбеген, өлбөс кылып өзгөртөрүн ант кылган. Биздин эң жакшы кыялдарыбыздан да эң сонун нерсе. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жараткан Кудайыбыз биздин өмүрүбүз бардык жагынан жеткилең, жашоого толтурарын айткан сонун анттарга толо. Кудайыбыздын ыйык сөзү Ишая пайгамбардын китеби. Ошондо биз бейиш баг болгон жараткан Кудайыбыздын падышачылаганда үй курабыз жана аларда жашайбыз. Бакчаларыбызга жүзүмдөрдү отургузуп, өзүбүздүн эмгегибиздин үзүрүн көрүп, алардын жемиштеринен азыктанабыз. Кудайыбыздын ыйык сөзү Ишая пайгамбардын китеби. Жашоо үчүн күчкө толгон дени сак денеге ээ болуп, жана ашып ташыган күч кубатка толо, тээ башында эле түбөлүк өмүр үчүн жаралгандай, түбөлүк жашоону жашайбыз. Бизге жараткан Кудайыбыз берген чеберчилик шыктарыбызды толугу менен колдонуудан абдан ырахат алып, канагат болобуз. Биздин акыл, аң сезимибиздин чеги укмуш кеңейет. Ааламдын сырларын өзүбүзгө ачып, жараткан Кудайыбыздын бизди абдан таң калтырган жакшылыктары жана ырайымы менен суктанабыз. Биздин өткөн жашообузда алган жан дүйнөбүз менен сезимдерибиздин жарааттарын жараткан Кудайыбыз айыктырып, түбөлүккө жок кылат. Бала чакта алган таарынычтардан алган жараларыбыз айыгып, ал эми биз күтпөгөн жерден алган жашоодогу соккулар Ыйса Машаяк теңирибиздин ырайымында жоголот. Теңир куткаргандар кайтып келишет. Сионго кубанычтуу кыйкырык менен келишет. Алардын баштарын түбөлүктүү кубаныч курчайт. Алар шаттык жана кубаныч табышат. Кайгы менен үшкүрүк жок болот. Кудайыбыздын ыйык сөзү Ишая пайгамбардын китеби. Түбөлүктө жаныбызда Машаяк болгондугунан чексиз кубанычка ээ болобуз. Ал мүмкүнчүлүктү,
koldonuңузга эч нерсе тоскоол болбошу керек. Жараткан Кудайыбыздын мээрими менен, анын күчүнө таянып, сиз өзүңүздүн ден соолугуңуздан пайдасы үчүн жана өмүрүңүздүн бардык жагынан жашоого толуусу үчүн бүгүн чечим кабыл ала аласыз. Жана жаңы жаратылган бейиш жеринде өзүңүздүн куткаруучуңуз менен жолугуп, түбөлүк, чексиз өмүрдө аягы жок бакытка ээ болуу үчүн бүгүндөн баштап даярдана аласыз.